Адамдарга уверенный сүйлөшүп берип атасыңар бизби? Ооба. Добуш сатып алып көнгөн талапкерлер дагы да ошол аракети менен ошол ыплас оюндарын аралаштырып атат. Да, телефондон сүйлөшпөгүлө деди эле мындай сөздөрдү. Бардыгына ар бир шайлоочуга 1000 сомдон таркатып кетиптир. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештерим. Мына бүгүн үгүт ишинин акыркы күнү. Саналуу сааттардан кийин тынчтык убактысы келет. Биз сиздерге чыгып айта турган, кайрыла турган бир-эки жагдай бар. Анча-мынча бизге келип түшкөн үгүтчүлөрүбүздөн, катталуучуларыбыздан келип аткан маалыматтарга көз жумуп кое алган жокпуз. Ушундан улам баарыбыз билебиз, урматтуу мекендештер, биз ак, таза жана мыйзам чегинде үгүт иштерин жүргүзүп баратабыз. Башында сиздерге бир белгилеп кетейин. Анча-мынча биздин көрөрмандар уга элек болсо, көрө элек болсо кабардар болсун. Мен Бишкек шаарындагы Сверлов районунан талапкер катары жогорку кеңешке баратам. Эми бул боюнча токтолсом абдан көп убакытты талап кылат. Баарыңыздар билесиздер, Кыргызстанда мен көтөрбөгөн, мен айтпаган, мен алып чыкпаган маселелер дээрлик калбады деп ойлойм. Анын баарынын түйүнү дал ошол мыйзамга, укуктук ченемдерге, мыйзам актыларына барып такалат. Бардык көйгөйлөрдүн түйүнү мына ушул жакта. Анан эми мен кечке эле ошол айтып, мына ушул көрсөтүп, анан бирок ошонун түйүнүн чече турган жерге келгенде мен мындай баш тартып койсом же мурдакы эле иш менен алек болуп жүрө берсем дагы бир аз адилетсиз, туура эмес болот деп ойлойм. Анткени ар бир жогорку билими бар, мейли ал журналист болсун, мейли ал мугалим болсун, мейли ал дарыгер болсун, жогорку билими бар инсан мамлекеттин саясатына салымын кошушу керек. Мамлекеттин өсүп өнүгүшүнө ар бир адам милдеттүү түрдө өзүнүн жардамын, көмөгүн көргөзүш керек. Мына ошолор ыкмалы эле мен дагы жогорку кеңешке барып, ушул мыйзамда буга чейинки ушул чийки мыйзамдар, элге карама каршы келип аткан мыйзамдар, буга чейинки ушул элдин түйшөлтүп аткан көйгөйлөрдүн баары ушул мыйзамга келип такалат да. Анан эми ошол мыйзамдардын чордону бул жогорку кеңеш. Ошол жактан барып эми жаңы деңгээлге көтөрүлөлү, жаңы этапка чыгалы, өзүбүздү жаңы деңгээлде сынайлы деген максат менен жолго чыктык туугандар. Урматтуу мекендештер, шайлоо алдында билесиздер, өлкө башчыбыз Садыр Нуркожоевич чыгып ар бир талапкерге, ар бир шайлоочуга, ар бир мамлекеттик кызматкерге катуу эскертүү берди. Бул шайлоодо таза, ачык айкын добуш сатып алуу баягы эски шайлоодун баягы ыплас оюндары болбосун деп баарыбызга чакырык кылды. Ошол эле кезде улуттук коопсуздук кызматынын төрагасы Камчыбек Кыдыршаевич дагы кимде ким ушул шайлоодо укук бузган болсо катаал чара көрүлөрүн белгилеген. Мындан улам эми бүгүн шайлоо канчалык таза, канчалык маанилүү экендиги бул бүгүнкү мамлекеттин саясаты, мамлекет башындагылардын саясаты болуп аткандыктан ар бирибиз ушуга өзүбүздүн салымыбызды кошушубуз керек. Таза шайлоо үчүн бул бир эле өлкө жетекчилеринин эмес, ар бир жаранга маанилүү да. Азыр көрүп атканыңыздардай шайлоодо эски баягы илешкен добуш сатып алып көнгөн талапкерлер дагы да ошол аракети менен ошол ыплас оюндарын аралаштырып атат. Буга ар бирибиз күрөшүп, ушул нерсени ачыктап, күрөшсөк гана бул нерсе токтойт. Эми биздин ушул талапкерлерди дейинби, же болбосо ушу депутаттык мандаттан эң маанилүүсү өлкөдөгү тынчтык, өлкөдөгү бейпилдик, өлкөдөгү мындай өсүп өнүгүү жогору турарын айткым келет. Адамдарга уверенный сүйлөшүп берип атасыңар бизби? Ооба. Канчадан деп айттыңар? Канчадан? Канча дедиңер эми? Силер мындай бир иш айтып айттыңарбы мындай беребиз деп берүүчүлөргө? Берүү үчүн баарын берип койдук. Мен уже списогун түзүп койдум. Канча? Да, еще бир электерге беришим керек да. Баары мындай 100% адамдарбы? Ооба. Дагы канча керек сизге? Мен 30 списогун түзүп койгон болчумун.
ошо сүйлөшүп ошону Канчадан обещать айттыңар? Канча беришибиз керек? Ошону айтып койсоңуз. ошо миң десем миңден арзан деп болбой жатышат да. Анткени 2ден беребиз деп айткан эле эмнеге миңге как будто биз алып аткандай болупчу. Сиз кимден чабасам дейсиз? Штабтан эжеке. Хорошо эмес, түшүндүм. Бияка Кайсы штабтан? Жумек байкен штабынан. Кайсы адресте эле? Эмеде. Стадионду билесизби? Стадион? Ооба. Алло. Да, чүтү телефондон сүйлөшпөгүлө деди эле го мындай сөздөрдү. Мен лично эме кылып текшерип жүрбөйм бияктачы. Ошондо дагы сизге анда эртең жумушта болосуңарбы? Кайсы жумушта? Эми өзүңөр мындай магазиндерде болосуңарбы? Мен өтөйүн ошол жака. Хорошо. Уйлagandайсың кызым, жакшысыңбы, ден соолук жакшы. Мен жана айтам деп унутуп калдым. Жана биздин соседка Эркин келип кетти үйгө. Оказывается, тиги азыр ушул районго жанагы ким эле Дордойдун чоңу. Ошонун бир тууган иниси койгон экен депутаттыкка. Анан бардыгына ар бир шайлоочуга 1000 сомдон таркатып кетиптир. Көтөрүп 1000 сом көтөрүп келиптир, исламдагы голос таштап койсун деп. Анан мен болсом апей, мен деген Улукбек Карыбекке неме фамилияларын алайын дегем десем, жок могу неме ии өлүп калгыр, ким эле фамилиясы. Дордойдун немеси бар го, Салымбековдун инисине неметип ата, ошол алып келип таштап кетти, таркатып койдук деп ошентти. Билбейм, эми кайра кантип соседтерге айланып чыгам. Ошо бар деген уже фамилияларын, паспортторун алып коюптур. Анан мен айттым, Улукбек Карыбек уулу десем, ал кайсы блогерби дейт. Анан жок, ал блогер эмес, ал ошол жанагы Нисахарга окшоп ошол бүт тазалык боюнча элдин ичиндеги бардык неме боюнча иштеп жүрөт. Аябай күчтүү жигит, жакшы жигит десем, аны уктум, анын деген акчасы жок турбайбы, ал акча бербейт экен го. Анан акча бергендерге таштайт да деп ошентип койду. Анан билбейм, эми соседтерден көрөм фамилияларын. Эгер паспорт бербегендер болсо фамилияңарды неметип бергиле деп. Но магазинчи кыз менен ошо дайыма байланышып ошо неметишет, ошолор таркатып атат окшойт. Ошо 2000ден бергенби, анан ошо 1000 сомун өзүң алып калып 1000 сомун таркат дегенби, ошондой кылыптыр. Ошол анан мен эмне бере алат элем? Мен ушу Венеранын, Исламдын, анан могу тегеректеги кошуналарды дагы бир сыйра сурап көрөм. Фамилияңарды бергилечи деп. Анан так мындай неметип коюптур, ошо паспортторун. Мурда эле бул паспортторун алып, мурунку шайлоодо да бирөөлөргө таркатканда бүт паспортторун алган бул. Анан ошол боюнча эле шарт берип койду окшойт да, паспорттордун копияларын. Анда исламдыкын дагы алганда, кийин анан кайра ислам келбей калып, анда да ошо Афганистанга кетти эле. Келбей калып, анан кийин кайра 2000 сомун алып кеткен тиги кыз. Тиги списокто ислам немеси чыкпай калды. Келди деген паспортун чыкпай калды деп туруп алып кетип калган да. Анан мен айттым, ушундай кыласыңарго силер. Кереги жок, мага акчасын да бербей, ислам барып Карыбек уулуна таштайт десем, таштай берсин. Карыбек уулуна таштаса. 1000 сомду исламга берип коюп, прошлый раз да бере албай калгам деп 1000 сом таштап кетти. Мындан улам урматтуу мекендештер, келиңиздер бул шайлоодо тазалыкка, чындыкка, акыйкатка добуш бериңиздер деген чакырыкты жасайм. Билесиздер, биз буга чейин ушул канчада кийин көйгөйлөрдү, канча деген маселелерди алып чыктык. Анын баардык түйүнү жогорку кеңеште турат. Биз ошол жактан сиздердин кызыкчылыкка, сиздердин укуктун корголушуна, сиздердин үнүңүздөр болуп бергенге баратабыз. Бизди добуш берүү үчүн
Бишкек шаарынын Свердлов районунун катталуучусу, ошол Свердлов районунун тургуну болуш керек. Анан кимде ким ушул бизди көрүп аткан Кыргызстандан же болбосо дүйнөнүн булуң бурчунан көрүп аткан мекендештерим Свердлов районунда жашаган тууган уругуңуздарга, куда сөөк, жакындарыңыздарга байланышка чыгып, сатылбаганга, ушул добуштарды сатып алып аткан талапкерлерге карата бир азгырылбай, бул шайлоодо бизге колдоп сүрөп, биздин катарда туруп берүүгө үгүттөп бериңиздер. Буйруса, мен ойлойм, мен ишенем, элден өткөн байлык, элден өткөн чоң ресурс жок. Биздин эң чоң байлыгыбыз бул сиздер, биздин эң чоң утушубуз бул сиздер. Анткени чын жүрөктөн, чын ниеттен кылынган аракеттер, иштер бул чын жүрөктөн барып, жүрөктүн төрүнөн орун алат. Ошондуктан бизди абдан жакшы кабыл алып атышат, бизди абдан жакшы колдоп атышат ушул Свердлов районунун жашоочулары. Мен ойлойм, биринчилерден болуп өтөбүз. Бирок ал нерсеге биз алдын ала жанагындай сөз бар го. Тобокел кылганда дагы атыңды байлап коюп, анан Кудайга тобокел кыл дейт го. Анысыңарындай биз дагы болгон күч аракетибизди 100% аракет кылалы. Анан себебин мен ойлойм Кудай бизге берет. Буйруса, жаңы көз караштагы, жаңы идеядагы, жаңы эл өкүлдөрүнүн эталонун, ошолордун бир жаңы үлгүсүн биз өзүбүз жогорку кеңеште көрсөтөбүз деген ойдобуз. Ошол эле кезде кантип элге кызмат кылыш керек, депутат деген кандай деген элдин алкышын алат. Мына ушунун баарына биз болгон дараметибизди, күч аракетибизди жумшайбыз. Мурда биз тек гана журналист болуп көп эшиктер жабык болсо, бул жолу жогорку кеңешке барсак, балким биз үчүн көп эшиктер ачык болот, көп эшиктер бизге мүмкүнчүлүк болот. Көптөгөн көйгөйлөрдүн тамырынан чечкенге, ошолордун түйүнүн чечкенге биз болгон дараметибизди дагы бир жолу айтам жумшайбыз. Биздин шайлоо бюллетенинде тизмебиз биринчиде турат. Биринчи тизмени белгилейсиздер Свердлов районунда. Анан дагы бир айрым талапкерлер келип коркутуп атыптыр сиздерди. Өзгөчө Дордойдо иштеген, базарларда иштеген биздин ишкерлерди коркутуп атыптыр. Добушту бир гана бизге бересиңер деп. Аларга эч качан сиздерди көзөмөлдөй албайт, сиздерге алар басым кыла албайт. Кабинага киргенде, урнага киргенде сиздер өзүңүздөр жүрөк менен тандаган талапкерди шайлап бериңиздер. Анткени эскилердин болгон бардык потенциалдарын буга чейин көрдүңүздөр. Канча жолу депутат кылып шайладыңыздар, жашооңуздар өзгөргөн жок. Мен ойлойм, эми азыркыда бизди тандап, бизге добуш бересиздер деген терең ишеничим бар. Эч ким сиздерди добуш бербегениңиздерди аныктай албайт. Ошондуктан дагы бир жолу айтам, урнага киргенде өзүңүздөр чын жүрөктөн татыктуу талапкерди тандаңыздар. Ал эми биз болсо ишмердүүлүгүбүздү уланта беребиз, элге кызмат кыла беребиз, чындыкты айтабыз, акыйкаттын жанында турабыз. Ийгилик болсун. Бул баракчаны башкаларга бөлүшүңүздөр, лайктан басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Анткени мен көптөн бери YouTube'га чыкпай, жанагындай актив дагы бир аз ылдыйлап кетет экен. Келиңиздер, активди көтөрүп, жакшы энергияда, жакшы маанай менен 30 ноябрь күнү келип шайлоого мени колдоп, сүрөп бериңиздер. Эгерде кимде ким ушул башка жакта катталып, бирок колдойм деп аткан болсо, чын жүрөктөн бизге дуа кылып коюңуздар. Жүрөгүңүздөр менен мени шайлап коюңуздар. Эгер бюллетенде өзүңүздүн каттооңуз башка жакта болгону менен жүрөгүңүздөр менен шайлап койсоңуздар, балким ал дагы биз үчүн чоң күч, ал дагы бизге чоң бир дем болот. Ийгилик болсун туугандар. Көрүшкөнчө шайлоодо аман эсен өткөзөлү. Бирге куттукташалы. Чындык, адилеттүүлүк бул жолу жеңет деп терең ишенем. Бар болуңуздар.